Ассаляму алейкум YouTube көрүүчүлөр, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар кандай? Мен бүгүн сиздер менен картошка мантоону жасап берейин дедим. Мунун ичине картошка, эт, фарш, пияз кошулат. Даамдуураак болсун деп мен жусай кошуп жибердим. Анда эмесе кеттик. Менин каналыма жазылыңыздар, катталыңыздар, класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар. 6-7 штук картошка, 4-5 штук пияз, 500 грамм фарш, 200 грамм ич май, анан 2 пучок жусай коштум мен. Картошка, пияздарын жакшылап жууп алып, турайбыз. 4 бурчтук кылып, пиязды 4 бурчтук кылып кичине-кичинеден турайбыз. Мына фаршым мясорубканын кесек көзүнөн өткөн, ич майым дагы. Буга биз пиязын кошобуз. Туралган пиязды, картошканы кошобуз. Андан кийин жусай, 2 пучка жусайды турап кошуп жибердим. 2 кашык, чоң кашык менен 2 кашык туз салам. Андан кийин 1 чоң кашык кара мурч салам. 1 чоң кашык кызыл мурч салам. Андан кийин фаршты жакшылап аралаштырам. Мынакей фаршым даяр болду, аралаштырып бүттүм. Абдан даамдуу, сочный, вкусный манты болот. Сиздерге да сунуштайм, жакшылап жасап көрүңүздөр. Камырын жууруп алдым. Камырына ун керек, суу керек, туз керек. Башка эч нерсенин кереги жок. Камырды 2-3 жолу илегенден кийин монтип 4кө бөлүп алам. 4кө бөлүп алып, ар бирин ийлейм. Илеп муну да тыныктырып коюп коем 5 минутча. Андан кийин момундай колбасный кылып кесип алып, мынтип илейбиз. Илегенден кийин муну кесип алабыз. Ыңгайлаштырып, мантынын размерине жараша ыңгайлуу кылып биз кесип алабыз. Мындай кылып кесип алабыз. Андан кийин тоголоктоп туруп, ундан себебиз бири-бирине жабышып калбаш үчүн. Тоголоктосоңор да болот. Мен мындай эле жалпайтып жая баштайм. Мынакей жайып атабыз. Канчалык чоң манты болсо чоңураак тоголок кылабыз. Кичинекей мантуу кааласаңар, кичирээк тоголок кыласыңар. Эки жагын ундап аласыңар, анан жая берсеңер болот. Мен камырды ысыгыраак сууга жуурдум. Ысыгыраак сууга жуурсаңар жакшы болот, камырыңар дагы силердики. Жайып алгандан кийин түйүп баштайм. 1 чоң кашык фарш салынат. Анан эки жагынан, эки четин жабыштырып кете бересиңер. Ортосуна жеткенден кийин буруп, кайра тигиндейинен 2 четин жабыштырып, ёлочка кылып кете бересиңер. Мынакей мантым даяр. Ушундай кылып түйсөңөр, майлары да акпайт, жакшы бышат. Мынакей мындай. Чыгып калган фаршын түртүп койсоңор, эгерде ашык болуп калса, аны алып салсаңар болот. Мынакей. Эң эле оңой түйүлөт.
Муну анан 45 минутка касканга тизип 45 минутка коюп коебуз. Күчтүү отко. Мынакей бышты мантыбыз дагы. Жакшы бышыптыр, жабышкан жок. Силер да жасап жегиле. Абдан сонун манты болот. Азыр ичин кесип көрсөтөм. Мына абдан даамдуу. Жесеңер абдан сочный. Мынакей, карасаңар. Сиздер да жасагыла. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Менин каналыма катталыңыздар, класс басыңыздар. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун.